Президент Садыр Жапаров Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигине чакан маек куруп, анда алтын куймаларды кармап түшкөн бир тууганы Сабыр Жапаровдун талкуу жараткан сүрөтүнө түшүндүрмө берди. Ал эми сүрөт боюнча мен тактадым, Түркияда түшкөн сүрөт экен. Эсиңиздерде болсо, былтыр эл аралык алтын сатууну уюштурган Лондондогу баалуу металлдар базарынын ассоциациясы Кыргызстандын алтынын дүйнөлүк биржада сатуусуна чек коюп койгон. Ошол мезгилде түрк туугандар мага жана мамлекеттик чиновниктердин кабылдамасына кире алышпай, агама чыгышкан экен. Биз сатып алалы, бизге келип алтын эриткен цехибизди көрүп кеткиле. Бизден алтын сатып алууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деп кайрылышыптыр. Ошол жерге барып алтын кармап сүрөткө түшкөн экен. Эми муну трагедия кылыштын кереги жок деп ойлойм. Ансыз деле аларга же башка жеке булактарга 1 грамм алтын сатылган эмес. Түрк туугандардан башка 10 чакты мамлекеттерден жогорудагыдай сунуштар түшкөн. Чамасы бизде дүйнөлүк биржада алтыныбызды сата албай калат деп ойлошсо керек. Бирок жыл айланбай эле көйгөйдү чечип алдык. Мага жана менин бир туугандарыма 1 грамм алтындын кереги жок. Алтынсыз эле жашап келгенбиз, алтынсыз деле жашай беребиз. Тескерисинче бир туугандарым мамлекетке кандай жардам берсек экен деп ойлонушат. Менин иштеримде кандайдыр бир кыйынчылыктар болсо, бир туугандарым мурдагы президенттердин катасын кайталабасак экен, президенттик мөөнөтү бүткөндө элдин жүзүн ачык карап жүрсөк экен дешип сарсанаа боло башташат. Былтыр ошол мезгилде алтын сатуубузду чектеп коюшканда баары сарсанаа болушканы эсимде. Ошол мезгилде балким жардамым тийип калабы деп Түркияга барган экен. Мамлекет тараптан кимдир бирөө суранган эмес. Комтөрдүн алтынын сатыш үчүн эмес, жалпы эле Кыргызстандан өндүрүлгөн жеке алтындардын алтынын канчадан сатып алып жаткандарын билиш үчүн барган. Бирок абдан эле төмөн болгондуктан 1 грамм алтын сатылган эмес. Бардык эле өлкөлөрдө чет өлкөдөн келген конокпу, инвесторбу президенттин жакындарына чыга беришет. Мындай иштер буга чейин да болуп келген. Мурдагылардын катасы жакындарын мамлекеттик иштерге аралаштырып жибергенинде болгон. Мен андайга жол бербейм деген президент Садыр Жапаров. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун агасы Сабырбек Жапаровдун алтын куймасын кармап түшкөн сүрөтү интернет желесине тарап, талкуу жаратып жаткан. Ал эми президенттин пресс катчысы сүрөт эски экенин айтып, бирок кийинчерээк тактоо киргизерин билдирген. Ал эми президенттин кеңешчиси аны бал муздакка салыштырып дагы интернет желесине пикирин жазган болчу.